Кыргызстанда эң көп катталган тиш оорулардын бири бул кариес. Дүйнө жүзү боюнча бул дартка жылына дээрлик 2,5 миллиардтан ашуун адам чалдыгат экен. Бул оорунун алдын алуу жөнөкөй, бирок көпчүлүгүбүз ал нерсеге көңүл бура бербейбиз. Дал мына ушул тиш ооруларынын алдын алуу боюнча бүгүнкү чыгарылышыбызда айтып беребиз. Саламатсыздарбы? Бул Илим Билим каналы Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу теле көрүүчүлөр, дал мына ушул тема боюнча эгерде сиздерде да кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланышчу телефондор 03222 код аркылуу 24487 номер жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номер. Анда сиздердин жана биздин суроолорго жооп берүү үчүн атайын адистер келген. Мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Замира Сактанова, Ош шаардык номер 2 стоматологиялык поликлиникасынын башкы дарыгеринин орун басары. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Акылбек Сейдалиев, Ош областаралык стоматологиялык борборунун башкы дарыгеринин орун басары. Кийинки коногубуз Сайрагүл Маматиминова, Ош шаардык номер 2 стоматологиялык поликлиникасынын тиш ооруларын алдын алуу бөлүмүнүн бөлүм башчысы жана келечектеги дарыгерлер келип отурат. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач эле айтсаңыздар, тиш оорусу эмнеден улам пайда болот? Негизи тиш оорусу дагы башка оорулардай эле болуп, көптөгөн себептердин негизинен келип чыгат. Бул биринчиден биз кайрыла турган болсок, тамактанууну биз ошол өзүбүздүн организмибизге кабыл алып жаткан тамактардын түрлөрү, жеп жаткан тамактарыбызда тиш оорусуна керектүү витаминдүү жана ошондой эле эң негизги керектелүүчү фтор жана кальций составында бар тамактарды көп колдонушубуз керек. Азыркы мезгилде өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле көбүнчө биз тез жасалуучу тамактарды жейбиз жана шашылыш түрдө неме кылабыз. Анан биздин жаш балдарыбыз көбүнчө таттуу тамактарга көбүрөөк көңүл бөлүшөт. Негизинен тиш оорусу, эгерде тиш оорусу убагында ошо оорубай өз ден соолугубузга кам көрүшүбүз үчүн тамакты дайыма шашпай, чайнап, майдалап, анан кийин ошондой эле жашылча жемиштерди көбүрөөк колдонушубуз керек. Таттуу тамактарды азыраак пайдаланууга кеңеш берет элек. Ошондой эле бул бир себептери болсо, экинчи себептери биз өздүк гигиенага көпчүлүктөр көңүл бөлбөйбүз. Тиш ооруларынын алдын алуу үчүн тишти таза жуу керек. Аны бардыгыбыз эле билебиз, бардык жерде жазылуу, бирок көпчүлүгүбүз эле көңүл бөлбөйбүз. Аны дайыма эртең менен жана жатардын алдында тишти таза, ошо көбүрөөк көңүл бөлүп, өзүнүн эрежеси менен, щетка менен, ошондой эле пасталардын да түрлөрүн алмаштырып, дайыма эле бир түр паста менен, бул жерде пасталар дагы көп түрлөргө бөлүнөт. Дарулоо, ошондой эле лечебный деп коебуз, кальций, фосфор, фтор содержащий пасталарыбыз бар. Ошондой эле бүйлө оорулары ооруган кезде ошого каршы колдонуучу пасталар бар. Ошондуктан дайыма жылына 2 жолу дарыгерлерге кайрылып, ошо пасталардын түрлөрүн кандай колдонуш керектигин жана ошондой эле щеткаларды кандай пайдаланыш керектигин оорулуулар жана ошо пациенттер кирип кабыл алууга кирип турушса болот. Андан тышкары дагы көпчүлүк учурда бизде азыр кан аз, анемия оорусу деп коебуз. Ошондой эле аз кандуулук оорулары бар. Ошондой эле негизи тиш оорусу да бардык ооруларга байланыштуу. Мындай карап көргөнүбүздө ашказан оорулары жана ошондой эле тамак оорулары, өпкө оорулары, бөйрөк оорулары, бардык оорулар, ошо боор оорулары деп неме кылып коебуз. Ошол оорулардын бардыгы биздин тиш ооруга байланыштуу. Эгерде адамда бир кайсы бир ошол организм ооруй турган болсо, сөзсүз тиш оорусуна дагы таасирин тийгизет.
Жакшы, кийинки суроомундай, мына ушул тиш оорулары жөнүндө сөз кылгандан кийин сөзсүз түрдө бул жалпы жооп бериш керек. Жогоруда мен мисалы эл арасында көп катталган оору бул кариес экендигин айтып өттүм. Ушул тиш ооруларынын түрлөрү токтолуп кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Тиш оорулары дегенде биз сразу эле кариес деле түшүнөбүз да, андан башка оорулар дагы стоматологияда көп кездешет. Бир эле кариес менен чектелип калбастан стоматология ооруларынын түрлөрү деп эсептесек болот. Бул тил оорулары, андан сырткары ооз көңдөйүнүн ичинде былдырчылык кабыктар менен капталган стоматит деп, эл арасында молочница деп, кандидоз деп көп айтылып жүрүшөт. Ошол оорулар, андан сырткары дагы мүлк оорулары, тиштери канап, андан сырткары ошо именно тишке кайрыла турган болсо тиштин кариес оорулары жана анын өтүшкөн формалары менен көп элдер кайрылышат. Дүйнөдө азыркы учурда тиш оорулары менен пародонт оорулары, мындайча айтканда тиштин кармап турган мүлк оорулары эң көп кездешүүчү оорулардын бирине кирет. Алардын түрлөрү боюнча эми баарыбызга эле маалым, бул кариес, анын өтүшкөн формалары. Кариесте өзүңүздөргө баарыбызга маалым болгондой эле тиштин катуу катмарлары жабыркайт дагы, андан өтүшкөн формаларында уже тиштин ички катмарларына өтүп, андан кийинки стадияларына өтүшкөн формасына өтүп кетет. Бул жерден уже пульпит жана периодонтит оорулары, же мындайча айтканда тиштин жумшак катмарынын оору пайда болушу мүмкүн. Тиш оорулары боюнча кыскача ушу 3 оорулар. Жакшы, кийинки суроо Сайрагүл айым сизге. Мына ушул организмде кальцийдин аз болушу же болбосо кальцийдин көп болушу тишке кандай таасирин тийгизет? Анан ошол кальций аз болуп калганда, мисалы тиштин сапаты кандай болуп калат? Сиздер байкайсыздар да көрүп, ушул боюнча айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Биринчиден ушул суроого жооп берсем, ар бир адам Замир эжебиз айтып кеткендей, ар бир тамактанганда ушул кальций жетиштүү болуш керек да организмге. Бул кальций кайсы тамактарда болот, ошону мисалы үчүн сүт, творог деп коебуз. Ушуларда көбүнчө болот. Ушуларды биз көбүнчө тамак менен кошо пайдаланып жешибиз керек да. Эгер тамакта ошол кальций жетишпей калса, анда организмде тиш кеч чыгышы мүмкүн. Мына эне түйүлдүктөн баштап кам көрүшүбүз керек да. Ошолга кош бойлуу аялдарга бекеринен жазбайт. Ушул кальций көп болуш үчүн түйүлдүк маалында көп ушул кальций бар тамактарды жеш керек. Эгерде ушул тамактарды кальций аз жесек, тиш убагында чыкпай калышы мүмкүн да. Мисалы үчүн жаш балдарды 6 айдан баштап тиш чыга баштаса, ушул өз убагында чыкпай, кеч чыгып, кээ биркилерге 1-2 жашка чейин тиш чыкпай калышы мүмкүн, кальций жетишпесе организмде. Ал эми кальций көп болуп кетсе, анда эрте чыгып, эне эмизип аткан мезгилде эле эрте тиштери чыгып, ушундай болушу мүмкүн. Ошон үчүн өз убагында түйүлдүктөн пайда болушунан баштап эле кам көрө башташ керек да. Жакшы, жакшы маалыматты айтып өттүңүз. Негизинен түйүлдүк кезинен баштап кам көрүш керек да. Кош бойлуу кезде, мисалы чириген тиштер же болбосо ооруган тиштер түйүлдүккө кандай таасирин берет? Ушул боюнча айтып берсеңиз, анан кеңештерди да кошумчаласаңыз, Кош бойлуу кезде биз дарыгер стоматологдор дайыма кош бойлуу аялга биринчиден ден соолугун, ошо тиштерин бардыгын дарылатып, каратып, мындай ооз көңдөйүн толугу менен тазалоого биз сунуштайбыз дайыма. Ар бир ошол кош бойлуу аял бардык дарыгерлерден өткөндөй, гинеколог жана ошондой эле бардык дарыгер кардиологдордон өткөндөй эле бизден дагы ошол өздөрүнүн план программасына жараша дайыма стоматологдорго келип көрүнүп туруусу зарыл.
ошол көрүнүп турган учурда биз сөзсүз түрдө ошол кош бойлуу аялдын ооз көңдөйүндө кандай тиштин сезгениши барбы, кабылдаган кариеспи же болбосо бүүлөө оорусу барбы, ошонун баардыгын дарылап ошол кош бойлуу аялдын толугу менен мындайынча айтканда ооз көңдөйүн тазалап чыгарышыбыз керек. Бирок ошого карабастан азыркы мезгилдерде бизде кош бойлуу аялдардын көпчүлүгү кош бойлуу учурунда дарыгер стоматологко көрүнүп койсок же башка врачтарга болсок, биз түйүлдүктү козголтуп алабыз. Ушундай коркунучта. Мен айтат элем, эч кандай коркунучу жок ал жерде. Ашыкча дарыгерлер эч кандай ашыкча дары дармекти сайышпайт. Ошо өзүнүн өзгөчөлүктөрүнө жараша дарылап убагында кам көрүшөт. Мен ойлойт элем, ошол кош бойлуу аялдын организминин толук ошо ооз көңдөйүн тазалатып, өзүнүн ден соолугуна кам көргөнү, бул ошол өзүнүн ичиндеги түйүлдүккө кам көргөнү деп эсептейт элем. Себеби ошол кош бойлуу аялдын организми чың болсо, ден соолугу бардык жогунан жакшы болсо, анда ошол учурда түйүлдүктө дагы негизинен ушул 1,5 айынан баштап ооз көңдөйүнүн түйүлдүктөрү кош бойлуу аялдын ичиндеги түйүлдүктө тиш өзгөчөлүк тиш немеси, мындайсын айтканда жалпы ряд деп коебуз да, ошол тиштин катарлары уже башталып ушул балдарда түйүлдүктө өсө баштайт. Ошондуктан учурунда карап, учурунда өзүнүн ден соолугун караган, ошо түйүлдүккө да кам көргөн болот эле. Кийин ошол кош бойлуу таза ден соолугу чың аялдан таза ден соолугу чың бала төрөлөт демекчимин. Демек, кош бойлуулар эң биринчи кезекте тиш дарыгерге барып, тиштерин дарылатуу бул талапка ылайык болуп эсептелет экен. Телекөрүүчүлөрдөн суроолор келе баштады. Саламатсыздарбы? Мен 15 жаштамын дейт. Тишимди кариес басып кетти. Кандай кеңеш бересиздер деген суроо калтырыптыр да. 15 жашта. Так, 15 жашта болсо, буларды азыр өспүрүм курактагы балдар тиште 15 жашында толугу менен түш тиштери чыгып, туруктуу тиштер алмашып чыккан мезгили. Бул жараныбызда убагында кам көргөн эмес. Эгерде ошол ооздун ичинде кариестер пайда боло турган болсо, аны ошончолукка жеткирбестен тезирээк стоматологко кайрылып, кабылдаган кариеске жеткирбестен туруп дарылатып алганы оң деп эсептейбиз биз. Кийинки суроо мындай: саламатсыздарбы? Тишти лимон сода менен жууса дейт, анын эмальдарына кандайдыр бир таасирин береби деген суроо калтырыптыр да. Тишке лимон сода боюнча эл арасында, калк арасында азыркы замандын учурдагы Instagram жана Facebook деген баракчаларда көп эле айтылып жүрөт. Кылса болот, бирок биздин элдерибиз ушуну кылсак эле агарып кетет, жана Голливудтун жылдыздарына окшоп аппак болуп калабыз деп эсептешет да. Ошого мен адис катары мындай деп жооп берем: сода менен жууса болот, бирок жылына бир гана же 2 гана жолу. Андан ашык жуунун кажети жок. Себеби сода өзүңүздөр билесиздер, бул щелочь болуп эсептелет. Ал эмальдин структурасын бузуп, кийинки оорулардын, тиш оорулардын, кариес, андан башка ооруларды пайда болушу мүмкүн. Лимон деле кислота. Анын составында деле ошо лимондун кислота бар. Ал деле лимонду жөн эле жеп көрсөңүздөр деле канчалык деңгээлде кычкылды экени баарыбызга маалым. Ошондуктан мен лимонду кеңеш бербейт элем. Жакшы, Сайра Гүлайым, сизге кийинки суроо. Саламатсыздарбы дейт. Тиштин бүүлөөсү ооруса эмне болот деген суроо калтырыптыр да. Тиштин эти дейт. Тиштин бүүлөөсү ооруса, бул бизде өзүбүздүн тил менен гингивит деп айтылат. Ал гингивиттин да түрлөрү бар. Аны өз убагында дарылоо керек, сөзсүз түрдө. Ал бир эле күн келип дарылоо менен чектелбейт. Бир жума же 10 күн бир курс лечения деп коет бизде. Ошол курс боюнча келип атайын адистерге кайрылып, стоматологдорго дарыланса болот.
Жакшы, чындыгында бизде тиш катуу оорутпаса, биз эч качан дарыгерге кайрылбайбыз. Тиш табагерге качан гана оорутуп анан барганыбызда тиштин бүйлөлөрү да жакшы эмес экен, же болбосо кариестер көп экен деген ушундай кеңештерин көп айтышат да дарыгерлерчи. Анан сурайын деген негизинен мына ушул тиштин бүйлөлөрүнө ооруганда биз көңүл бурбай жүрсө кандайдыр бир рак ооруларын да чакырып калышы мүмкүнбү? Бул сурооңузда да калет бар. Бардык эле ооруларда көңүл бурбай өтүштүрүп жибере турган болсок, рак эмес бардык эле оорулардын пайда болушуна алып келет. Себеби дегенде тиштин бүйлөсүндө көп урунуштуу жерлер болот, көп учурларда тиштеп ала турган жерлер болот. Эгерде ошол жерде дайыма өсүндө өсүп чыккан болсо, же бир кандайдыр бир бүйлөлөрү кызарып, тамак жегенде ошол жерде баягы ыңгайсыз сезилсе, же тиштеп алган болсо, ар дайым ошол жерден кан чыгып, же болбосо травма болуп, рак оорусуна деле алып келиши мүмкүн деп эсептейбиз. Кийинки суроо телегөрүүчүнүн саламатсыздарбы, менин кызым 15 жашта дейт. Маңдайкы 2 кашка тиш чыкпай калды дейт. Эмне кылабыз деген суроону калтырыптыр. Бул боюнча эми атайын адистерге кайрылып, врач-стоматологдорго кайрылса, ал жерден бир эле кайрылганда эле көрүп эле жооп бербейт. Ал жерден кошумча кызматтардын коштоосу менен, мисалы үчүн ортопантограмма деп заманбап азыркы учурдагы аппараттар бар, изилдөөлөр бар. И рентгенге салып, ошого жараша анан кийин кеңеш беребиз. Демек, ошол текшерүүдөн кийин так аныктаса болот. Эмне себептен чыкпай калды, Кийинки суроо, саламатсыздарбы? Менин баламдын тиши дейт, күрөң түстө дейт. Анан кеч түнү уктаганда дейт, оозунан сары суу агат дейт. Анан кылкыйма тиши дагы сыртка чыгып турат. Сиздерден кеңеш күтүп жатам деген суроо калтырыптыр. Биринчиден, бул баланын оозунан сары суусу агып, оозун ачып жатышынын себептери болушу мүмкүн. Бул эгерде адам өзү здоровый образ жизни деп коебуз, эч качан оозун ачып уктабайт да. Анан түнүндөсү оозун ачып уктаган, анан ошол оозунан сары суулардын агып калышы бир эле тиштин оорусу эмес, же болбосо бүйлөнүн оорусу эмес, мурун көңдөйчөлөрүндө да кандайдыр бир өсүндүлөр өсүп чыгып, балага уктоо учурунда түнүндөсү оозун ачып калышы мүмкүн. Ал баланы лор врачтарга да текшертип көрүш керек. Ал эми оозунан сары суу акканы, ал тиш оорусунун бүйлөлөрүнүн таза эместиги билинет. Себеби дегенде сөзсүз стоматологко кайрылып, тиш ооруларын көрсөтүш керек эмне себептен. Бул көрбөй туруп гана айткан немебиз. Негизинен жанагындай рентген жасалып, же болбосо ортопантограммаларды жасап, кошумча изилдөөлөр менен биз дагы диагноздорун коюп, анан жакшылап кеңешибизди беребиз. Мына ушул тиштин өңүнүн өзгөрүүсү боюнча телегөрүүчүлөр көпчүлүгү суроо калтырды, ошого кошумчаласаңыз. Ооба. Тиштин өңүнүн өзгөрүүсү жана жогоруда биз айтып кеттик. Кальций же болбосо фтор деген биздин жеген тамактарда минералдык заттар бар. Ошолордун жетишпестигинен, кээ бир учурда ашып кеткендигинен ушундай оорулардын пайда болушу мүмкүн. Аны дагы өзгөчө өзүнүн индивидуальный көрүп туруп, анан диагнозун коюп кеңеш беришибиз мүмкүн. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Мен 23 жаштамын дейт. Бир да тишиме дейт курт түшкөн эмес дейт. Бирок жаагым эмнегедир тартыш ооруйт дейт. Анан дарыгерге кайрылып, дарыландым дейт. Дарылангандан кийин дагы эч кандай жылыш болбой атат да деген суроону калтырыптыр. Жаактардын тартылышы. Жаактардын тартылышы боюнча буну көрүп туруп анан кийин жооп беришибиз керек экен. Эмне себептен муну биринчи биз дарылоодон эмес, мунун эмнеден келип чыккандыгын аныкташыбыз керек да. Биз себебин аныктабасак, биздин кылган аракетибиздин баардыгы бекер болуп калат. Ошондуктан көрүп туруп себебин аныктоого аракет кылайлы. Демек, сиздерге кайрылса, сиздер жардам бересиздер, э? Жакшы. Кош бойлуу убакта качан тишти дарылатса болот? Аны дагы мындай бул убактысында барган дурус деп айтасыздарбы? Кайсы убакта? Кош бойлуу убакта көбүнчө бул учетко 3 айдан баштап турат
турат. Ошол 3 айдан кийин өздөрү гинекологдор деле стоматологдон өтүп келүүсүн сунуштайт. Ошол 3 айдан кийин келип бүт тиштерин дарылатып кетиш керек. Себеби ошол мезгилден баштап уже түйүлдүктө энеде кандай тиштин кандай оорулары пайда болсо, ошол балага дагы ошол мезгилде өтөт. Ошон үчүн учетко тургандан баштап эле келип көрүнүп дарыланып кетиш керек. Жакшы, кийинки суроо бизде аудиториядан болсун. Кандай суроо бересиздер? Микрофон берип койсоңуз. Азыр ушул учурда брекет системасы аябай өнүгүп жаткан учуру. Ушул брекет системасы канча жаштан баштап сунушталат же канча жаштан баштап койсо болот? Ушул чек барбы? Чындыгында бүгүнкү күндө эл арасында көп таралды десем болот да. Биздин мисалы ырчылар дейли, чыгармачыл инсандардан тартып баары эле ушул брекетке басым жасап калды да. Анан ошол эле учурда мен кошумча суроо, мисалы мында зыяндуу жактары барбы же зыян эмеспи? Эми негизинен брекет системасы бир канча жылдар болду. Биздин ушу өлкөдө азыркы мезгилде эң кеңири таркаган жана биз ошо ооруларга пайдаланып жаткан система деп эсептелинет. Бул системанын эң ыңгайлуу жактары ошол жашына карабастан негизинен бул бир канча окумуштуулардын ошо брекет системасы боюнча окуп карап көргөндө бир канча теориясы бар да. Негизинен көпчүлүк окумуштуулар ошо тиш сүт тиштери толугу менен түшүп, анан туруктуу тиш чыгып, тиштин тамырлары өсүп, өз калыбына келгенде брекет системасын колдонууну туура деп сунушташат. Себеби ошол брекетти эрте коюп койсо, өсүү жолуна жана ошондой эле жаак системаларына бүтүндөй таасири тийип калышы мүмкүн деген теорияга таянышып, ушул негизи баягы бардык канча жаштан? 13-12 жаштан жогору дейт. Эми бул дагы ар бир пациенттерге өзгөчөлүктөрү бар. Кээ бир адамдарга тиштери эрте чыгат, кээ бир адамдарда кечирээк чыгат. Негизинен ушу 12 жаштан жогору туруктуу тиштер толугу менен чыгып алмашканда брекет системасын пайдалануу сунушталат. Брекет системасы жаштын мынча жашта деп 12 жаштан кийин мындай чектелбейт. Себеби дегенде азыркы учурда 60-70 жашка чейин келгенде эле өзүңүздөр айткандай эле жана артисттер жана ошондой эле көрүнүктүү биздин окумуштуулар жаш өзгөчөлүктөрүнө карабай брекет системасын колдонуп тиштерин оңдотуп алган учурлары бар. Брекет системасынын негизи өз убагында пайдаланып, өз убагында көрүнүп дарыгерге дагы ар бир немени убагында дарылоону бүтүрө турган болсо, эч кандай зыянчылыгы деле жок. Эгер зыян боло турган болсо, ошол учурда бул мындай зыян деп чыгып калышы мүмкүн эле. Азыр көрүп турасыздар, брекет системасын колдонгон аябай ыңгайлуу, анан ошончолук таасирлүү, тездик менен жакшынакай кылып оңдолуп, кыйшык тиштер оңдолуп атат. Брекет системасында бир канча түрлөрү бар. Темирден жасалат, металлический деп коет, ошондой эле фарфордон жасалат, керамикадан жасалат, жана башка түрлөрү бар. Бул түрлөрү өзүнүн баасы, ошо прескурант боюнча өздөрүнүн чектөөлөрү бар. Ошого жараша ар бир пациент менен сүйлөшүлүп, келишим түзүлүп, анан кийин колдонулат. Жакшы, ыңгайлуу деп жатасыздар да, бирок чындыгында брекет тагуунда өзүнүн түйшүгү бар, анын түйшүгү бар, анын гигиенасына өзгөчө көңүл буруш керек дегендей да. Анан ошого чейин эле мисалы көрүүчүлөргө кеңеш болсун. Айтсаңыз негизинен мына ушул кыйшык тиштер чыкпаш үчүн биз эмнеге көңүл бурушубуз керек? Тиштер чыкпаш үчүн биз эң биринчиден замира сактануу башында айтып кеткендей, азыркы учурда бардык ата-энелер деле, жаш балдар деле тез тамактануучу тамактануу менен тамактанып, бул тиш бир эле өзүнчө эле орган катары карабай, бул организм менен целый туташтырып караш керек да. Ошого байланыштуу тез тамактануучу тамактарды биз толук кандуу чайнап жебейбиз дагы. Жаак тиштердин кармап турган жаактар өспөй калуу системасы
биринчиден келет. Ошого байланыштуу тиштер кыйшык чыгат. Эмнени кеңеш берип кетет элек. Жер жемиштерди көп жешибиз керек. Себеби жер жемиштерди жеген сайын ал определенный нагрузка тиштер алат дагы, жаак системасы дагы ошол нагрузкага калыптанып, жаактар өсүп, тиштер тегиз чыгат. Демек, биз бычак менен кесип жебей, аны тиштеп жеген дурус болот. Мүлктөрдү дагы кыймылга келтиришибиз керек. Жакшы, биз кошумчалай кетсем, негизинен кыйшык тиштердин чыгып калуусунун себеби жана сиздерге айтып кеткендей эле жаш балдардын тиш сүт тиштеринин чыгуусу өзүнүн өзгөчөлүктөрү жана ошол убагында түшүп туруктуу тиштердин ордуна ошол жайланып калуусу болуп эсептелинет. Биз көпчүлүк учурларда мына көп жылдан бери мен оорулуулар менен жаш балдар менен иштешип келгенбиз. Ата-энелер келип ушу тездик менен гана ооруну жоюп, ошол дароо эле жулдуруп тишти, анан башка жолу келбейбиз. Биз бир келсек 3 жолу, 4 жолу келет экенбиз деп, баланын андан аркы кандай тишинде өзгөчөлүктөрү болуусуна көңүл бурбастан, ден соолугуна көңүл бурбастан, шашып, кээ бир учурда врачтар менен урушуп, бул сенин балаң эмес, менин балам, жул дегенге чейин барышат да. Мен айтып кетет элем, ошо ар бир тиштин өзүнүн өзгөчөлүктөрү чыкканда жана алмашканда өз убагында алмашып, өз убагында чыкса, ошол тиштер ордуна кыйшык болбостон чыгат. Бул бир себептери. Дагы кийинки себептери ошол балдарыбыз жана ошондой эле кош бойлуу учурдагы аялдар көп оорулар менен ооруйт. Мисалы үчүн грипп дейбиз, жана ошондой эле грипптин осложнениялары, кабылдоолору болот. Ошол учурда биз эч качан көңүл бөлбөйбүз дагы, ар кандай дары-дармектерди колдонобуз. Ашыкча антибиотик жана ошондой ашык дары-дармектерди колдонуу, ошол кальцийдин жана айтып кеттик жогоруда ашыкча колдонушу ошо тиштердин дагы тез чыгып, өзүнүн убагынан мурда чыгып алып туруп, тиштердин катарынын мындай түздүгүн бузулушуна алып келет. Ошондуктан биз балдардын ошо төрөлүп, тиштеринин алмашуусуна чейин жана ошонун чыгышына чейин дайыма дарыгер стоматологдорго кайрылып көңүл бөлүүсүн сунуштайт элем. Сиздер ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Бүгүн биз тиш ооруларын алдын алыңыз деген теманын алкагында маектешип жаткан кербезибиз. Телекөрүүчүлөрдөн көптөгөн суроолор келе баштады. Саламатсыздарбы? Менин кызым 15 жашта дейт. Тишинин бүйлөлөрү дейт, карайып калган дейт. Анан дарыгерге кайрылсак дейт, ал кан айлануу жакшы болбой атат деп айтышты дейт. Мен 30 жаштамын дейт. Менин дагы тишим дейт ушундай болуп атат. Эмне кылышыбыз керек деген? Тиштин бүйлөлөрү. Тиш бүйлөлөр боюнча токтоло кете турган болсок, тиш бүйлөлөрү боюнча биздин эмканада атайын ар бир эмканада эле шаарда жайгашкан эмканада атайын өзүнчө кабинеттер бар. Ошол жерге кайрылып дабагерлерден толук кандуу кеңеш алсаңыздар болот. Себеби биз көрбөй туруп моундай деп кан айлануу жакшы жүрбөй атат дептир. Кан айлануу жакшы жүрбөй атат деп. Ошондон улам эле ушундай бүйлөлөр карайып кетиши мүмкүнбү? Жок, андай болушу мүмкүн эмес. Анын себептерин аныктап көрүп туруп анан кийин жооп берели. Себеби көрбөй туруп мындай деп жаңылыштык кылып койбойлу. Саламатсыздарбы? Сиздерге кантип кайрылсак болот деген суроону көпчүлүк телекөрүүчүлөрүбүз калтырыптыр. Шаар боюнча бизде Ош шаарында бизде 3 чоң поликлиника бар. Номер 1 мына Ош район жакта деп коет, жалпы элге маалым. Номер 2 Кулатов көчөсүндө жана ошондой эле мына Раванскийде областтык стоматологиялык поликлиникалар бар. Биз негизинен ошол шаарда 2ге бөлүнгөн. Өзү территориальный болуп, Акбыранын аркы бети, берки бети болуп. Ошо 1 стоматологиялык поликлиникага Акбыранын аркы бети бүтүндөй территориал ошол жака каралышат. Ал эми Акбыранын берки жагындагы Кулатов жактагы бүтүндөй номер 2 стоматологиялык поликлиникага кичинекей 6 ай болобу, 1 жаш болобу,
кичинекей жашынан баштап канча жашка чейин толугу менен регистратура каттоочу жайга кайрылып врачка кирип көрүнсө боло берет. Ал каттоочу жайга өздүк паспортунун копиясы жана ошо балдар келе турган болсо көбөлүктүн копиясы менен ошол каттоочу жайга барып катталат дагы. Дайыма ошол амбулатордук карталар менен кайсы каалаган дарыгерине кирип көрүнүп дарылана берсе болот. Жакшы, кийинки суроого жооп берсеңиз, менин балам 12 жашта дейт, сүт тиштери түштү дейт. Азыр туруктуу тиштери чыкпай жатат. Эмне себептен деген суроо калтырыптыр. Ошол сүт тиштер өз убагында түшүш керек. Эгерде ошол өз убагында түшпөсө, туруктуу тиштер кеч чыгып калышы мүмкүн. Буга ар түрдүү себептер бар. Мисалы, ошол жогоруда айтылгандай эле кальций жетишпегендиктен организмде ошондо убагында чыкпашы мүмкүн. Муну эгер ошол оорулуу келсе, аны рентген кылып же ортопантограмма кылып, ошолор менен көрүп туруп, анан эмне себептен чыкпагандыгын аныктаса болот. Жакшы, кийинки суроо, тишимди жулдурдум эле дейт. Кийинки тиштериме дагы өтүп атат дейт. Эмне кариес бири-бирине жугабы деген суроо калтырыптыр да. Так, тишти жулдургандан кийин башка тишке, эгер оорулуу тиш болсо, экинчи тишке эч качан жукпайт. Ошо тишти жулдурганга чейин эле ошол жанындагы тиштерде кариоздук көңдөйчөлөр пайда болгон. Ал оорулуу качан көңдөйчөдө сынып, тиштин бөлүкчөлөрү, көңдөйчөлөрү көрүнгөндө гана байкап жаткандыктан ошондой ойдо калып жатат. Себеби ал көңдөйчө бири-бирине жукпайт, ар бир тиштин өзүндө эле көңдөйчө пайда болуп, ошондой оорулар менен болуп калышы мүмкүн. Мисалы, дарыгерге кайрылып тиштерди дарылатышат, анан дарылагандан кийин кээде мисалы эл арасында ушул мен дарылатып пломба койдурсам дароо эле түшүп калды дейт да. Бул эмнеден улам болушу мүмкүн? Же болбосо ошол кариестен толук сакайбагандан улам болушу мүмкүнбү, же болбосо туура эмес алып койгондон улам болушу мүмкүнбү? Бул жерде ал оорулуудун туура жактары бар. Кээ бир учурларда ошол кариестик көңдөйчөнү өз нормасы деп коет, өз немеси бар. Ошол калыпка салып, тазалап, анан өзүнүн нугунда дарылаш керек. Мүмкүн дарылап жаткан дарыгерде бир аз кемчиликтер болуп калышы мүмкүн. Бирок ошондой болсо дагы мына көпчүлүк учурда, азыркы учурда сөзсүз жансыздандырып анан тазалайсыздар деп келет. Бирок ал жансыздандырып тазалаган учурда жакшы тазалайбыз. Бирок ошол жансыздандырылбай тазалап балдарды, мисалы үчүн, ийне саюу эле өтө коркунучтуу. Ошондуктан эч кандай жансыздандыруу жүргүзүлүшү кыйындыктан турган үчүн кээ бир учурларда балдар жакшы отурбайт. Ошол көңдөйчөнү жакшы тазалай албайбыз. Анан пломбалары түшүп калышы да мүмкүн. Ошондой кемчиликтер да болушу мүмкүн. Оорулардын өзүнөн дагы жакшы отурбай, врачка көңүл бөлбөй, анан врач дайыма, дарыгер сунуш берет. Пломба койгондон кийин, же болбосо ооз көңдөйүн тазалаткандан кийин, мынча сааттан кийин тамак ичилет, мындай деп. Ошол сунуштарды да аткарбай койгон учурда пломбалар түшүп калышы мүмкүн. Жакшы, кийинки суроо, саламатсыздарбы дейт, 2 жыл мурда тиш салдырганмын дейт. Бирок азыр оорутуп жатат, эмне кылышым керек деген суроо. Сиз 2 жыл мурда тиш салдырган болсо, дарыгерге кайрылыш керек биринчиден. Эмне себептен ооруп жаткандыгы тууралуу ал жерде дарыгер көрүп, кошумча кызматтардын жардамы менен, рентген тарттыруу жолдору менен аныктап туруп, ошол тиши ооруп аткандыгы жөнүндө толук кандуу маалымат алгандан соң, андан кийин адис өзүнүн кеңешин берип, кайсы жол менен дарылоо жөнүндө өзүнүн акыл насаатын кеңешин сунуштайт. Жакшы, негизинен мына ушул оорулардын алдын алуу жолдорун айтканыбызда, кээде биз айтабыз, бул элибиздин ден соолукка кайдыгер мамиле жасагандыктан кайрылбайт убагында деп айтып калабыз да. Бирок чындап келгенде кээде мисалы акча каражаттын жетишсиздигинен дагы кайрылбайт да. Сиздерде мисалы медициналык кароо, медициналык тейлөө кандай, ушул боюнча айтып берсеңиздер.
Бизде кандайдыр бир өлчөмдө сиздерге кайрысы акча төлөйбү же болбосо акысызбы деген дагы суроо. Кимдерге акысыз? Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн кепилдик программасы чыккан. Ошол кепилдик программанын негизинде 10 жашка чейинки балдарды, кош бойлуу аялдарды жана ошондой эле 75тен жогорку жаштагы ардагерлерди бекер дарылайбыз. Ал эми тишин көрсөтүп, кирип, мындай кеңеш алуу бизде бекер, эч качан ал бизде мындай консультация деп коет, консультацияга акча алынбайт. Калган учурларда өзүнүн ошо тишинин дарылоонун деңгээлине жараша, диагнозуна жараша акча төлөнөт. Аны сөзсүз ошол пациентке биз көрсөтүп, айтып, ошол ар бир поликлиникада өзү прескурант деп коюлат. Ошол прескуранттардын негизинде көрсөтүп, айтып, кеңешип, эгер ошого макул болгон болсо дарылайбыз. Анан болот, кээ бир убактарда оорулууларда акча жок, бирок биз акчасы жок экен дебестен дайыма жардамыбызды аябай биринчи жардамды беребиз. Ошончалай кете турган нерсе да, биринчи топтогу жана экинчи топто, үчүнчү топтогу майыптар кайрылышат, мындай учурлар көп эле кездешет. Майыптарды бардык эле поликлиникада бардык эле тиш табагерлер көрүп туруп деле адамгерчилик сапат менен деле эч кандай акы албай, бул контингенттерге дагы акысыз жардам көрсөтүп келебиз. Андан сырткары дагы айтып кете турган нерсе, пенсия жашындагылар жана биринчи, экинчи топтогу майыптар шаардын, Ош шаарынын тургундары эгер 6000 сомго чейин пенсия алган болсо, кайрылышса болот. Буларга тиш салуу бекер каралган 2000 сомго чейин. Андан бир аз өтүп калган болсо 200 сом, 300 сом өтүп калышы мүмкүн. Аны наряд негизинде кассага төлөп 2000 сомго чейин, 6000 сомго чейин 2000 сомдук жардам беребиз. 6000 сомго чейин пенсиясы болсо, эгер 6000 сомдон 1 сом дагы ашып кеткен болсо, бул өкмөттүн элдерге болгон камкордугу экен. 6000 сомго чейинки тургундарга кайрылып кетем. Эгер ошондой болсо, келип бекер тиш салдырсаңыздар болот. Жакшы. Арактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Замира Сактанова, Ош шаардык номер 2 стоматологиялык поликлиникасынын башкы дарыгеринин орун басары жана ошондой эле кийинки коногубуз Акылбек Сейдалиев, Ош областаралык стоматологиялык борборунун башкы дарыгердин орун басары жана ошондой эле кийинки коногубуз Сайрагүл Маматиминова, Ош шаардык номер 2 стоматологиялык поликлиникасынын тиш ооруларын алдын алуу бөлүмүнүн бөлүм башчысы жана биздин келечектеги дарыгерлерибиз келди. Сиздерге рахмат айтабыз. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Сөзсүз түрдө бул темага биз дагы да кайрылабыз. Дагы чакырсак келесиздерби? Жакын элебиз, шаарда элебиз. Ушун менен Илим жана Билим телеканалынын Ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.